Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүнкү күндүн ийгилигин каалоо менен тарбиялык сабагыбызды баштайбыз. Силер менен мен Курамаева Каныкей Кенжебековна Талас районундагы Айдаралиев Рысбек атындагы орто мектебинин башталгыч классынын мугалими болом. Келгиле балдар, сабак баштаардан мурда бир мисалды аткарып көрөлүк. Силер бир сан ойлогула. Ал санга 11 санын кошкула. Мисалы мен 10 санын ойлодум. Ага 11 санын коштум. Чыккан санга 9 санын кошкула. Меники 30 болду. Ушул чыккан санды 2-ге бөлгүлө. Меники 15 болду. Тийиндиден 10 санын кемиткиле. Меники 5 чыкты. Балдар, силердики да 5 чыктыбы? Эгерде силердики 5 чыкса, анда силер туура аткардыңар. Демек, мен силердин бүгүнкү маанайыңар жана окууңар дайыма 5 болушун каалайм. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы эмнегедир ачылбайт. Келгиле, катылган табышмактарды таап алалык. Мен табышмакты окуйм, силер мага жардам бергиле. Биринчи табышмак. Бышырса аш болот, бышырбаса куш болот. Бул эмне? Азаматсыңар балдар, бул жумуртка. Жапыз бойлуу, 9 тонду. Бул эмне? Азаматсыңар, бул пияз. Жер үстүндө чачы, жер астында башы. Бул эмне? Азаматсыңар, бул сабиз. Өзү кардай, даамы балдай, тишке жумшак, бирок боздак. Бул эмне? Азаматсыңар, бул балмуздак. Демек балдар, биздин бүгүнкү тарбиялык сабагыбыздын темасы мен туура тамактанууну тандайм. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты. Балдар, биз бүгүн сабагыбыздын максатына жетебиз. Эгерде силер туура тамактануу боюнча маалымат алсаңар, тамактын адамдын жашоосундагы ден соолугунун чын болушундагы салымы жөнүндө билсеңер, узак жашоонун сыры туура тамактанууда экендигин түшүнсөңөр, биз бүгүнкү сабагыбыздын максатына жетебиз. Балдар, силердин оюңарча туура тамактануу деген бул эмне? Туура тамактануу бул адам өзүн жакшы, көңүлүн ачык сезе тургандай болуп тамактануу. Бирок бул убакта ушул үчүн эле тамактануу керек экендиги жөнүндө такыр ойлонбоо керек. Силер өзүңөрдү жаман сезип, же эмне жеп алдым экен деген ойдун курчоосунда калганда гана туура тамактанып жатамбы деген суроо туулат. Туурабы балдар? Биз туура тамактануу үчүн эмне кылуубуз керек? Жана адам туура тамактанса узак жашай алат. Ал үчүн эмне кылуу керек деген дагы суроо туулат.
Анда келгиле балдар, суроого чогуу жооп берелик. Адам тамактануу үчүн эмне кылуусу керек? Туура убактысы менен тамактануу. Тойо ичпей, аз-аздан бирок бат-баттан шашпай тамакты майдалап чайноо. Таттуу ачууларды аз өлчөмдө колдонуу. Ызык же муздак ичпөө. Узак убакытка ачка жүрбөө же болбосо ашыкча жеп ичүү өтө тойбоо керек. Жашылча жемиштерди таза жууп жеш керек. Тез даярдануучу азыктарды аз же. Дене көнүгүүлөрүн дайыма жаса. Көп кыймылдуу иштерди аткар. Демек балдар, бул туура тамактануунун эрежелери экен. Биз дайыма эле туура тамактанабызбы? Кана ойлонуп көргүлөчү. Силер дайыма туура тамактанасыңарбы? Анда балдар, силер суроого толук жооп бере албай жатсаңар, келгиле тамактануу пирамидасына көңүл бөлүп көрөлүк. Тамактануу пирамидасындагы эң негизги витаминдүү тамактарга дан азыктары кирет экен балдар. Андан кийинки пирамиданын кийинки баскычында жашылчалар, жер жемиштер турат экен. Андан кийинки баскычта сүт азыктары, эт, балык, жумуртка, куш эттери турат экен. Пирамиданын эң жогорку баскычында майлуу тамактар жана таттуулар кирет экен. Демек балдар, биз өзүбүздүн туура тамактанып же туура эмес тамактанып жаткандыгын ушул пирамидага көз чаптырып байкап көрөлүкчү. Биз кайсы азыктарды көп жейбиз? Азаматсыңар балдар. Демек, биз пайдалуу азыктарды колдонууга аракет кылабыз. Тамактануу үчүн биз кандай азыктарды колдонобуз? Дайыма эле туура тамактануу үчүн пайдалуу азыктарды колдонобузбу? Туура. Биз тамактануу үчүн дайыма эле пайдалуу азыктарды колдоно бербейт экенбиз. Биз пайдалуу азыктарды жана зыяндуу азыктарды да кошо колдонот экенбиз. Пайдалуу азыктарга кайсылар кирет? Жана зыяндуу азыктарга кайсылар кирет? Азаматсыңар, туура жооп бердиңер. Пайдалуу азыктарга биз жер жемиштерди, жашылчаларды, сүт азыктарын жана эттерди киргизет экенбиз. Ал эми зыяндуу азыктарга фастфуд тамактарын, таттууларды, суусундуктарды киргизет экенбиз. Жана ошондой эле консерваланган азыктар кошо кирет. Анда балдар, силердин көңүлүңөрдү пайдалуу азыктарга жана алардын ден соолукка тийгизген пайдалары жөнүндөгү видеого көңүлүңөрдү бурам. 3, 2, 1. Сабиз А витаминине бай. Аны көбүрөөк жеген туура. Анткени сабиз бойду өстүрөт жана адамдын көрүүсүн жакшыртат. С витамини лимондо көп. Кычкыл болгону менен түрдүү оорулардан коргойт. Сөөк муун системасын, тиштерди Д витамини бекемдейт. Ал балык этинде көп кездешет. Саламаттык сактоо министрлиги эскертет. Витаминдерге бай жашылча жемиштерди жана сүт азыктарын маал-маалы менен пайдалануу ден соолукка пайдалуу.
Ошондой эле биздин организмибизге өтө пайдалуу болгон А витамини жана В витаминдери, С витаминдери көп өлчөмдөгү болгон азыктарды дагы биз көп колдонушубуз зарыл. Жана айтып кеткендей, биз дайым эле туура тамактана бербейт экенбиз. Силер, балдар, өтөнчө жакшы көргөн булар колбаса жана сосиска азыктары. Балдар, билесиңерби? Бул азыктар зыяндуу азыктардын катарын толуктайт. Эмне себептен дегенде, колбаса, сосиска азыктарында көп өлчөмдөгү майлар жана жасалма кошумчалар, туз бар. Биз колдонуп жүргөн туз баарыбыз билген, тузду ашыкча колдонууда жүрөк, кан тамыр жана бөйрөк оорулары пайда болот. Эми балдар, өзүңөр жыйынтык чыгарып көргүлө. Бир эле колбасаны колдонууда биз организмибизге канчалаган зыяндуу ооруларды пайда кылабыз. Дагы бир кошумчалай кеткен фастфуд тамактары. Балдар, бул азыктар силерге таанышпы? Албетте тааныш. Фастфуд мындай азыктарда майдын, туздун, кошумча каражаттардын кошулмалары көп болуп, адамды инфаркт жана рак ооруларын пайда кылат экен. Эми балдар, силерге суроо. Биз пайдалуу жана зыяндуу азыктар жөнүндө сөз кылып жатабыз. Пайдалуу азыктардын адамга тийгизген пайдасын жөнүндө билдиңер. Ошондой эле зыяндуу азыктардын адамдын организмине тийгизген таасирлери жөнүндө билдиңер. Биз кайсы жолду тандайбыз, балдар? Ойлонуп көргүлөчү. Азаматсыңар, албетте биз туура тамактанууну тандайбыз. Демек, мен чогуу айтабыз, балдар, мен туура тамактанууну тандайм. Азаматсыңар. Анда биз дайыма туура тамактануу жолун тандоо менен өзүбүзгө 4 эрежени сактап коелу. Адам бир күндө 4 ирет тамактануусу керек. Өз убагында тамактануу, тамакты көпкө сактабай, жаңылап ичүү, кечки тамактануудан кийин дароо жатпа, 1,5 жана 2 сааттан кийин укта. Азаматсыңар. Демек, балдар, бул эрежени унутпайбыз деген ишеничтемин. Анда эмесе, балдар, биз бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктоо менен өзүбүзгө кандай маалыматтарды алдык? Маалыматты уктум, түшүндүм. Мен туура тамактануу боюнча маалыматтарды, сүрөттөрдү көрө алдым. Силер дагы көрө алдыңарбы? Пайдалуу, зыяндуу азыктар жөнүндө окудум. Албетте окудук. Туура тамактануу узак жашоого өбөлгө экендигин билдим, уктум жана түшүндүм. Азаматсыңар, балдар, силер дагы бүгүнкү сабактан көп пайдалуу маалыматтарды алдыңар деген ишеничтемин. Биз дайыма туура тамактанууну тандайбыз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.